Uzun 740 метр. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мекенчил депутаттык тобунун депутаттары Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушуна болгон даярдык иштери менен жеринен таанышып чыгышты. Көрсөткөндөй бүт алмашып атат. Топурактан көтөрмөгөнү бүгүнкү күндө бетонго өтүп, Основное сооружение. Токтогул ГЭС-тикиндеги Камбар Ата 1 ГЭСи курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Бул Токтогул ГЭСинин кубаттуулугунан 700 миң киловаттка көп. Алдын ала эсеп боюнча ГЭСтин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,4 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогултулат. Кылым долбоору аталган Камбар Ата 1 Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгы үчүн багытталган улуттук долбоор болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасынын энергетика системасынын иштешине олуттуу таасирин тийгизе алат. Учурда бул аймакта жол салуу жумуштары дагы кызуу жүрүүдө. Биринчи жол салуу, бул жолдун узундугу 15 километр. Анан кийин бүтпөгөн туннелдин 126 метр бүтүрүү. Анан кийин аба чабалгылардын 18 километр аралыктагы тартып келүү, подстанциянын менен орнотуу, анан жана жумушчуларга 100 орундук жумушчу лагерин куруу. Анан кийин оң жээкке өтүүчү чоң мост курулуш керек да. Ошонун аркасында иш жүргүзүп атат азыр. Андан соң эл өкүлдөрү Камбар Ата 2 ГЭСинин ишмердүүлүгү менен таанышты. Камбар Ата 2 ГЭСинде учурда 1 агрегат иштеп, калкты электр энергиясы менен камсыздап келүүдө. Ушул тапта бул жайда дагы экинчи агрегатты салуу жумуштары колго алынган. 3 агрегат коюлат да. Ар бири 120 мегаваттан 360 мегаватт болот. Ошонун азыр биринчи агрегаты иштеп атат. Кубаттуулугу 120 мегаватт. Бирок азыркы учурда 100 мегаваттка чейин иштеп атабыз да. 100 мегаватт иштеп чыгарып берип атабыз. Экинчи агрегат боюнча кемпатиративди аныктоо боюнча тендер өттү. Жакын арада башталат иштер. Өз кезинде эл өкүлдөрү Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы жогору өлкө катары суу ресурстарын эффективдүү пайдалануу менен энергетика тармагын өнүктүрүп, мамлекеттеги электр энергияга болгон таңкыстыкты толук кандуу жоюуга шарт түзөрүн белгилешти. Биз азыр ушул депутаттык топтордун бардыгы биздин Кыргызстандагы баарыбызга белгилүү мега проект бул Камбар Ата 1 боюнча жана бизден өтүп аткан ратификациялардын бардыгы ушул жака керектүү муктаждыктарды чечүү боюнча, акчаларды чечилиш боюнча таанышуу иретинде болуп атат бул маселе. Эми билесиздер, биздин Кыргызстан мамлекетиндеги биз өзү суунун башында туруп, урматтуу Садыр айткандай, электр энергиянын жетпей аткандыгы бул өтө жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан Камбар Ата бизди сезинен куруп бүтүрүп, биздин элибиздин электр энергияга болгон муктаждыгын чечүү. Экинчи маселеси ушул биздин арабызда депутаттардын көбүнүн дагы ушул электр энергиясын кандай чыгаруу боюнча, кандай иштер болуп атканы боюнча дагы толук маалымат берүү. Андан соң Мекенчил депутаттык тобунун кыдыруусу Кара Көл шаарындагы Камбар Ата ГЭС электр станциялары ачык акционердик коомунда улантылып, депутаттар ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып, эмгек жамааты менен жолугушту. Маалым болгондой, Токтогул ГЭСинин каскаты Кыргызстандын энергетикалык системасынын негизги бөлүгү болуп саналат жана өлкөнүн электр энергиясынын 64%га жакын бөлүгүн, ошондой эле Орто Азиядагы негизгилердин катарына кирген Нарын дарыясынын ирригациялоону камсыз кылат. Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 1200 болчу мурда. Азыр ар бир гидрогенераторго 300 мегаваттан кошулуп, бүгүнкү күндө 1380, быйылкы жылы акыркы агрегатыбыз жаңыланып, реконструкциялык иш жүрүп атат. Бул жаңыланса, дагы 60 мегаватт кошулат, кошумча кубаттуулук. Муну менен жалпы кубаттуулук 1440 мегаватт болот. Бүгүнкү күндө күз-кыш мезгилге бардык иштер өз план графигинде жүрүп атышат. Жалпысынан айтканда, Токтогул ГЭС ноябрда, октябрда күз-кышка даярдык болот. Кыргыз энерго системасынын флагманы Токтогул ГЭСи өлкөбүздөгү эң кубаттуу электр станциясы. Анын жалпы кубаттуулугу 1380 мегаватты түзөт. Бүгүнкү күндө Токтогул ГЭСтеринин каскатында 1140 адам талыкпай эмгектенип келүүдө. Нара Жапарова, Бурхан Бекматов, жаңылыктар үчүн.